Hayatон деген жүзім. Бұл жүзім біздің жүзімдерден қila чоң болады ұшқанда. Анан негізі бұл өте хрустящий, қарсылдап тұрады жегенде. Анан алманы жіті кеп тұрады, тамам. Бул Бактыбек Каймуратов, ал багбан. Короосунда 40тан ашуун жүзүмдүн түрүн өстүргөн. Бактыбек жүзүм өстүрүүнү 6 жыл мурун колго алган. Алдыда багбандын жүзүм дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Артек деген палуан жүзім. Бұның өзгөчөлүгү мына сабагы жоон болот экен. Сабагы жоон болот экен дагы. Булар эң аз кылганда 1 килограмм кылат экен. 3,5 килограммга чейин шиңгил кылат. Шиңгил кылат экен. Бул жүзім симус деген жүзім, citrus muscat деген сөздөн алынган. Бул жүзүмдүн бир башкача айырмачылыгы жүзүмдерден. Bunu жақыннан жыттаганда эле өзү мускат даамы жыттанып турат да. Мускат жыты бир башкача ароматный жыттар келип турат. Ошонусу менен айырмаланып калат бул жүзүм. Мисалы мына софа деген жүзүм өтө сулуу малиновый цветтеги жүзүм. Бул жүзүмдө азыр 400ге жакын шиңгили бар. Мен мындай адамдарга мен эми практикада башымдан өттү да. Адамдарга сунуш кылат элем. Жок дегенде бир 200 баш койгула депчи. Себеби башкача көп коюп алса, жүзүм дагы барыбыр жеткизе албайт экен. Шиңгили толук болбой калат экен. Жүзүм өзү кыйналып калат экен. Ушактар дагы азыраак өсүп калат. Мына биздин жүзүмдөргө караганда булар биринчиден ооруга чыдамдуураак. Экинчиден эрте пышат. Анан баягы мускат даамдары бар. Анан булардын дагы бир жакшы жери баягындай пышкандан кийин узак убакытка чейин турса боло берет экен да кээ-бирлеричи. Биздин жүзүмдөрдөн дагы кээ-бирлери узагыраак сакталат экен. Верона деген сортту марттын аягына чейин сактаса боло берет. Тамам, ошо мына украиндар ошого чейин сактап келет. Жүзүмдү мынандай кылып эккенде бул шпалерный метод дейт. Бул шпалерный метод көбүнчө бул мына кышы суук жерлерге тиешелүү. Себеби жүзүмдүн мынагы эмелери, шактары башкаларга караганда жумшагыраак болуп дагы. Ошол кеч күздө бутап туруп, ошо быйылдан кийинки кала турган мөмө кыла турган шактарын калтырып туруп, ошо жерге жаткызып, үстүнөн фольганы таштап туруп, стройкада иштеп турпайбы? Анын үстүнө бир шипр таш ашып коюшат азыр. Бул кышта сакташка оңой болгондугу үчүн мына метод дагы жакшы экен. Бирок бул методдун бир минус жери бар экен. Мында мондай метод кылганда тоок болбош керек экен. Азыркы басым жасап аткандарымдын көпчүлүгү биздин жүзүмдөрдөн эрте пышат. Мен ошонусуга кызыктым. Анан негизи баягы булардын даамы башкача. Мускат даамы бар да. Мисалы башка Европаларда мускат даамы болбосо жүзүмдө бир ступенька пас болушат. Мускат деген бул өтө жыттуу. Мына биздин жүзүмдөр жөнөкөй эле ширин жүзүм да. Өтө жыттуу. Мисалы мускаттын дагы түрлөрү көп. Citrusовый мускат бар. Мисалы симус деген кишмиш, citrusовый мускат деген сөздөн келип чыккан. Анан барбарисовый мускат бар. Изабелный мускат бар. Ошо шоколадный мускаттар бар. Ошого окшоп эменин мускаттын дагы түрлөрү көп. Хризалит деген жүзүм. Бул мирде ушул сары жүзүмдөрдүн падышасы деп айтылат. Эң чоң боло турган ушул. Бул мындай четкенде кичинераак тукумдай болот. Мына жүзүм бул ландыш деген жүзүм. Ландыш деп бекерге айтылган эмес. Ландышка окшоп бир гүлдүн жыттары келип турат. Мускат даамы бир гүлдүн. Бул жүзүм подарок Несветая деген жүзүм. Несветая деген дарыянын атына коюлган. Бул жүзүмдүн эки кличкасы бар. Биринчиси рабочая лошадка. Мөмөнү ашыкча көп болот. Экинчиси
багбандын жакын досу деген. Бул анча-мынча оору менен оорубайт. Анан мунун дагы бир өзгөчөлүгү, бул жүзүмдө шоколадный мускат да, мунун даамында шоколадный мускат бар. Мен 9-июль күнү ектим. 9-июль күнү ектим. Анан наркы экөөнү кече 23-июль күнү ектим. Мына экөө күндүн нурун көбүрөөк өткөзөт. Мыналар буга караганда күндүн нурун азыраак өткөзөт тагын. Булар дагы бир 15 күндөн кийин мындай күндүн нурун көбүрөөк өткөзө турган торду тартып туруп, кийин эме кылып коём. Дагы бир 15 күн тургандан кийин алып коём. Жыл айланып жүзүмдү эксе боло берет да, бирок бакалашкада эгилген болсо. Эксе боло берет. Мына ушул жүзүмдөр эгилгениге мына 2 күн болду да. Бутаганда эң оңой бутоонун жолучу. Биринчи бутоодо ошол жаңы чыккан шактын бир жалбырагын гана алып коет. Анан ошол ар бир шакта, мисалы нерде кээ бирде кош шак болуп тагын чыгып калат да, бир жерден, бир бүчүрдөн кош шак болуп чыгып калат. Ошонун экинчисин алып салыш керек, сөзсүз. Анан баягы шактардын аралыгы минимальный бир 15-20 сантиметр болуш керек. Себеби баягы эки мөмө чоңойгондо бирге бири тийип калбаш керек. Өзү немеси стандарттуулук карайм десе. Ошондо жакшы болот. Көчөттү чын жүрөктөн чыгарып эгемин десең, быйылдан кийин эге турган көчөткө 1 жыл алдын даярданыш керек да. Себеби 1 жыл алдын даярданыш керек дегеним себеби, ошол жерде экскаваторда чукулап, ошол жерге кум алып келиш керек, жакшы тупурак алып келиш керек. Анан баягы мүмкүнчүлүк болсо койлордун жүндөрүн кошуш керек ол жерге. Койдун жүнү мындай көпчүлүк адам билбейт. Көңдөн дагы күчтүүрөөк да эмеси. Тамарканы бардыгын жүзүм кылып, болгондо дагы 2 этажный кылып туруп, эмесини аркасын көтөрүп, ошо 2 этажына майда торт осуп коюш да максатымчы. Себеби чымчык деген проблема болбойт. Мөндүрдөн коркуш болбойт. Мөндүр урса дагы ошо майда сеткага келгенден кийин баары токтойт да, баягы ылдамдык азаят. Огородума жүзүмдүн сортторун көбөйтүп эккендин дагы бир максатым канчалык ошол жүзүмдүн сортторун көбөйтүп алып келип, жаштарга, негизинен ушу жаштарга ошолорду көрүп, ошолорду мындайча айтканда даамын көрүп, башкасын көрүп, жүзүмдүн сортторунун көп экендигин көрүп туруп өскөн жаштар, ошолор кыргыздар дагы бир жаңы сортторду ойлоп табаар деген ой максатым дагы бар. Себеби бул башка жактан келген жүзүмдөрдүн даамын көргөндө, башкасын көргөндө багбанчылыкка кызыккан жаш кыргыздын балдары келечекте бир жакшы селекционерлер чыгаар деген оюм бар да.